Туғандар, ассаламу алейкум. Азыр бұл Южно-Портовая 30Б-дағы сыймықтың автомойкасына келіп қалды мені туғандар, жолым түшіп. Бұл жерде сыймықтың сервисі, обклейкасы бүт бар екен. Азыр машинені жуғанша сервисін обклейкасында бір sıra көргөзө кетейінші. Бұл Южно-Портоваяда издеген біздің коллегаларға өтө кереги тиіп қалышы мүмкін. Азыр машинені мойкаға тоқтатойын. Мойкасы да бар екен бұл жерде туғандар. И химическасы да бар екен. Химическа менен мойкага туғандар балдар керек дейді иштегени. Если что, вакансия номеріне чалып иштей тұрған балдар болса, ушу жерге келсеңіздер болот. Жүргүлө анда. Сыймыктын обклейкасы, бул жактан жакыныраак көргөзөйүн рекламасы. Рекламасы, телефон номери. И астында, видеонун астында отдельно жазып коюн туғандар. Обклейкасынын ичи кеңири 2-3 машина батат экен туғандар бул жакта. Тонировка, обклейка, сыйрып тазалап, кыскасы бренд, жана госпаласа, ошого окшогондордун бүт барын кыла берет экен туғандар моду. Сервистикин сервис, обклейканыкын обклейка деп номерин жазып коюн, чалып, акчасы башкасы боюнча полностью маалымат ала бересиң туғандар. Бул жакта бүт пленкалар экен. Бул жагына жүрүп, сервисин көргөзөйүн. Бул жак сервисин ичи. Сервисинде ходовой часть, мотор, замена масла дейт туғандар. Карагыла. Майлар бүт түрү менен бар. Түрү менен бар экен. 2 подъемниги бар экен. Сервистин номерин отдельно сервис деп жазып коем туғандар. Номерине жазып, запчастары да бар экен айтмакчы туғандар. Запчастары өздөрүндө бар экен. Любой запчастты сурап, келип кылдырсаңар болот. Мынакей. Бул жагы, мынакей туғандар. Бул жагы офис экен. Сыймыктын бул жерде путевой лист жасап, монтип сервис, мойка, кыскасы бүт жагы 24 саат монтип камера наблюдения менен карап турат экен туғандар. Бүт ишибизге бүт баады гарантия дейт. Путевой лист жанагындай аккаунт кылдырыш керек болсо, ошол номерлерге дагы чала бересиңер туғандар. Анын номерин отдельно болсо отдельно жазып коем, болбосо дагы ошол номерлерге чалып тактап билсеңер болот туғандар. Карагыла. Офистин ичи аябай уютный. Бул жагы кузовной экен. Көрсөтө берейин да? Кузовной. Кыскасы бүт ремонтторду кыла берет экенсиңер да кузовной боюнча. Любой бити, любой ишиңерге гарантия. Болду туғандар, мынакей. Урулуп же аны муну болуп калган болсо, ушул жерде мынакей малярный бокс туғандар. Какой-то бир температурада бул жери ысып, машинени жанагынтип суукта дагы идеальный лакопокрытиясы катыганы өтө сонун жардам берет туғандар. Ушундай. Усталар жакшы экен, инструменттер бүт бардыгы бар экен. Бул же жанагы кышыйып калган немелерин тартып түзөй турган станоктору да могул, жакшы. Ушундай туғандар. Стартер, спотер, контактный камера. Жакшы. Мынакей туғандар. Бүт инструменттери современный. Тез жана гарантиясы менен кылып силерди жөнөтөт туғандар. Ушундай. Кузовнойдун ичи жакшы экен, өтө жакшы экен. Өткөндө жана автобуска барганда туура эле айткан экен, колодкан келип калды депчи. Азыр тормоз тепсем уже кычылдап, баллондору болбой калды. Азыр bir жерден Авитадан bir магазинден көрүп койдум беле. Астыңкы колодкалары 7000ден, аркасы почти 6000ден экен да. Ошону барып алып, сервиске апарып салдырайынчы, колодкалардын состояниясы кандай болуп калды экен 1 жылда, ошоларды бүт көргөзүп, буйруса анан кийин колодкаларды алмаштырып алып, анан дальше ишти кылабыз туган. Ушундай кеттик анда. Так, туғанда, колодкаларды алып чыктым. Полностью оригинальный воздушный фильтр алдым туғандар. Өткөндө воздушный фильтрди алмаштыргандан кийин эмнегедир машиненин моторунда кичине громчераак үн чыгып калды. Мен алар воздушный фильтрди 7,5 миң деген да. Почти 7,5 миң деген. Анан мен айткам, китайский салып кое бергилечи десем, китайский салгандан кийин бур деп какой-то бир не тура күн чыгып калды мотордончу. Анан кийин азыр айтсам, болушу мүмкүн. Китайскилерди жанагынтип айдаганда дейт. Китайскилердин борттору жанагында жумшагыраак болгон үчүн кээде жанагынтип воздушный фильтрди ичкериге монтип соруп коет деп атат да, кыйшыйтыпчы. Ошого громче чыгып калышы мүмкүн деп. Азыр колодка алдым, задний, передний и воздушный фильтр алдым. Ошону айтсам, ошону алмаштырып көр дейт. Ошондон болушу мүмкүн дейт. И анан кийин колодкалар. Колодка общий болуп, короче, 14 миң канча болду? 14200 болду туғандар. Туғандар, эгерде муну
Mercedes, BMW деген коллегалар болса, тугандар, оригинальный запчастарды издесеңиздер, тугандар, полностью проверенный вин коду менен, штрих коддору менен полностью проверенный оригинальный запчастар тугандар. Булар не жанагындай неме какой-то bir магазин сырттасада турган. Ондай домдун астында мол жакта подвалдардын өзүнүн магазини бар тугандар. Бул даже сырткадагы немеси да рекламасы да көрүнбөйт. Муну издеп жүрүп таптым тугандар. Эгерде керек боло турган болсо, номерин описанияга жазып коем, могул магазинденчи тугандар. BMW, Mercedes, бүт бар оригинальный тугандар. Масло, фильтра, воздушный фильтр, сырткы фильтрлер. Чынында айткан оригиналдар копейкале стоит экен, копейка. Но ону воздушный фильтрди 1,5 миң деди. Пылевой фильтрин 1,5 миң деди, 1000 сом деди. Углевойлору 2,5 миңден турат деди. Короче, итпек керек экен. Че мавторус нар жак бер жакка калгыча, окшогон оригинальный жерлерде жанагындай эми Тихоря нар жак бер жак через Турция, через Казакстан алып келип, жанагындай налог-палоктордон мындайраак болуп, только перевод менен кылдырып төлөп тугандар окшогон жерлерде оригинальный запчастарды сатып атат тугандар. Номерин описанияга калтырып коем. Каласаңыздар ма экран астына жазып коем тугандар. Ошолорго чалып алсаңыздар болот. Дмитриевский не деген улица эле, короче, жазып коем тугандар. Ошол жерден чалып сора бересиңер. Кеттик анда барып туруп, моларын алмаштырайын, колодкилерин алмаштырайын, анан дальше ишти кылабыз тугандар, коркпой. А то тормоздагы мындай уже жарым педалда кармай баштады, уже корко баштадым өзүм дагычы. Servisке geldim. Azı görüyoruz bir жылда қандай болып жатқан колодкалардың состояниясы. Ровно bir ayken bir жыл болып тұр. Қаншалық деңгейде изношенный болды екен. Мен алғанда почти жаңы болса керек деген колодкалар. Короче, görüyoruz азыр шығарып, açып, чачып, и воздушный фильтрінде қалмақ тұрамыз. Братандың столысы Нұрлан деп ходовой, мадовой, анымынлар бүт үшін жете қылышады. Бұлар реклама қылбасаңдар ошонча клиенттер, eski қаршықылар бұлар. Ya no nemen sal berak жылдырып койчу фонарикти неме? Ошондой кылып койгон. Ну, немен аркага кайтарышты үйрөнүш керек, көрүш керек болду эми интернеттен. Электронный экен да бул. Ушинтип жүргүзүшүм керек да. Жүргүзүш керек. Жүргүзгөндөн кийин эми неме кылыш керек да. Аркага кайтарыш керек да, жөн кайтпайт да. Кайтарды ал карап койгон. Азыр аркага жөн кетпейт да. Айланган жок бу азыр. Дальше азыр колодка батыш үчүн кеңейиш керек да. Муну бурабасаң моторчук айланбаса аркага кетпейт да. Ала неме алмаштыргандардын жеринде моңго штекиди суруп туруп, башка штекиди сайып туруп, обратно бурайт да неменичи. Моторчук аркага айланды. Интернеттен карай коюш керек экен да. Өзү го бошоду азыр кой бер. Бирок азыр колодка батпайт да бергечи. Интернеттен карай койгон ошо кнопканы 2 жолу 3 жолу бас. Иш жагы жармашып эле калган окшойт. Жармашыптыр. Түгөнгөн экен да. Ya sıkça göre çeltirdi. Ya işine var kızlar. Ha gelip dur bir jaksam var. Ya nonga çeyin de. Ha temirge çeyin bulu. Temirge çeyin de. No siyustok var da mı? Kıyçıldaydı ha? İçine kalıp durdu da. 4'ten biri var eken de. Nosu göğrak çeltirdi çapında.
Өзүнүн нери рабочий неме Оңдо окшойт. жерлери кышыйтып койгон эмеспи, кара? Кайер? Мына жер. Жок, бул өзү ушундай. Бул успокоитель да. Колотканы шыгыратпай турат да, эмнеде кысыл. Амортизатору канча болду экен эми? Амортизаторду карап салдырып алсаң кыйнап жакшы жол болот да. Ошондон үн чыкпай атабы? Амортизатордан мурага жабуу күн чыгат да, тонк деген. Ошондой болот да. Жабуу күн чыгат абы. Жабуу күн чыгат. Кандай болсо анда амортизатор. Тырык эмес мондай. Пластмасса монтип мондай болот. Андай күн чыгат амортизатор. Резинка бир жерге тийип аткандай эле үн да. Амортизаторун алып келсең, алмаштырып ошол жерде туруп Мына местелеби? Şuradan nereden bir boşaltalım. Bu жагынакчы пружинанын ичине катпайт экен, а? Пружинанын ичкенде катса, пружинаны жанагынтип неме кылат го? Андай кыса турган деле бар. Деги айтам да. Ооба, бул оңой. Аркасы оңой болот да. Жуп машиналарды ошо эмес пружинасы немеде турат амортизатор. Ана карап. Бuyakta kalıp olmak için. Anda ошо амортизаторду алмаштырыш керек экен аны. Как раз бүгүн ошо арзан оригинал саткан жерди таптым элем мына. Автобуска караганда жарымын арзан экен да. Астыңкы колодкасын 12 000 деди да. Алар кымбат машинабыз, значит, деп келтире беришет. Ошондой. Так, все тугандар. Машиненин колодкаларын алмаштырдым, зыңкыйып сонун болду. Короче, машинени көтөрсөң эле акыркы күндөр жүрөгү ооруй турган болуп калды. Арканкы эки амортизатору тынчып тур, майлар агып калып жүрөчү. Мен аркасына жана каттык чоң балондорду салып жүрө берип, амортизаторлорду удуруп бүтүпмүн да. Ошондой тугандар. Анан кийин мунунун мотору эмнеге тырылдап каттуураак чыгып калды десе, о авторустагы гангер баштар жанагы үстүндөгү крышкасын жакшы жаба албай, аркасын тип көтөрүлүп калган экен эле. Воздухту сырттан сорулуп ошого тырылдап үнү катуу чыга бериптир да. Ошондой тугандар. Азыр берки все равно жаңыны салдырып, берки китайский дыргытып салдым, бирок эки окшош экен. Билбейм эми кимге ишеничти элечи бу жердечи. Ошондой тугандар. Эгерде мынау азыркы мен бир туган агам болот. Бүт жакшы мастерлер, Матис, бүт замена масла, мотор, ошо окшогон нерселерди бүт кылдырам десеңер, мага WhatsApp'тан же Instagram'дан жазгыла, номерлерин берем уставалдатынчы тугандар. Сонун кылып май алмаштырыш керек болсо, коробка кылыш керек болсо, Матисдерге ходовой, садовой кылыш керек болсо, келе бересиңер тугандар. Болсо мага жазсаңар номерин берем. Менин бир туган агам болот. Вот. Где телефон? Где телефон? Где телефон? Давай. Вот карман, посмотри, карман. Карман посмотри. Вот телефон. Вот ты забыл же. Говнюк, бля. Телефоном волквал. И конченый. Народное ополчение 3? Да. Хорошо. Заказдар почти бекер болуп атат го. Өткөн күнкү заказдар жок. Өткөн күнкү бизнес жок. Так. Как раз 5000 сомдук бонусум бар эле. 30 заказга 5000 рубль берет. Ошонун акыркысын кылдым азыр. Курсагым тоолуп чыгып, жаман уйкум келип кетти деп кечке салпактап жүрүп, жаман уйкум келип калды. Кресло менен бир деп заказ түштүк. Биз кресло менен азыр барайлычы. Да, бир заказды алып келдим тугандар. Ёлки жаман уктап кеттим. Эмнегедир көптөн бери мындай болду. Мантысына эмне эле кошуп койгон билбейм. Так, 13 заказ кылсам 8000ге көтөрүлөт экен. Эртең кечке койсом болот экен, вроде экисинен сен деп турат. Кечээ күнү бирөө комментарий жазыптыр. Тугандар деп көп сүйлөйм го. Тугандар деп көп сүйлөсөм бирөө жазыптыр. Тугандар дебе, сен туган эмессиң бизге депчи.
еврей окшойт чагымда. Бир туугандар, мусулмандар баардыгы эле бир тууган да бири-бирине. Анан дагы бир жакшы жаңылык туугандар. Өткөндө мен Бишкекке барганда Умрага Сапар деген компания менен барып сүйлөшүп маектештик эле. Ошолор менен сүйлөшкөндөн кийин алар кыскасы мага Меккеге Умрага бир жолдомо бергени турат туугандар. Эгерде берип калса, буйруса 21 ноябрда буйруса Мекке Мадинага барып келем 14 күнгө. Мен айылда өзүмүн бир тууган агам бар, эң чоң биздин үй бүлөдө старшыйыбыз. Жанагы ошол агамын дагы кошо алып барып келейин деп атам туугандар. Айылда жанагы өзү колу күлүста, кээде жанагы интип бекерчилер колунан бутылка көтөрүп келип калса, жанагы интип спиртной аны-муну ичип, кыскасы кичине ошого үйрөнүп баратат да туугандар. Жанагы интип апаңы же атаңы деле алып барсаң болот эле деген деле суроолор болуп атат. Просто мен ошол бир тууганымы алып барып Меккеге алып барып келсем, ошол нерселерден кайтып туура жолго түшсө деген чоң менде үмүт бар туугандар. Ошон үчүн мен бир тууганымы бул учурда бир тууганымы алып барганы ошол жолду жакшы көрдүм. Буйруса бир тууганымы алып барып жакшы жолго түшүп, ошол жакшы иш кылып жакшы акча табып кала турган болсо, буйруса ата-энем дагы ошол бир тууган ага менен болуп чогуу буйруса жөнөтөбүз ажага туугандар. Ошондой күтүп тургула, сонун видео, сонун материалдар болмокчу. Бүт баарын колдон келишинче көргөзөм. Эми жанагы тил билбеген ошол жерде билинет да. Эгерде барып бир нерсени сурай албайсың же башка кыла албайсың, но туугандар, азыр более современный болуп калган жашоо, колдон келишинче телефон менен перевод кылып, базарына барып, нелер канча турат, кантип дегиле элдер акча табат ал жакта, эмне бизнес өнүккөн, ошолор жөнүндө толук маалымат кылып, сонун видео чыгарып келмекчимин туугандар. Буйруса, сөзсүз ошол ишти ишке ашырабыз. Аз калды, буйруса жакшы үмүт кылып турабыз. Кечке эле навигаторду сурап калышат. Нургазы навигатор эмне болуп атат деп туугандар. Навигатор дагы эле мурдагыдай эле катып атат. Кээде өзүм да кадашып кетти. Азыр мына клиентке 9 мүнөт опоздание менен маршрут, тем более Android кичине более-менее, көп эмес. Кичине более-менее иштеп атат. iPhone вообще эле тоңуп калып атат. Действительно башым айланып таппай калдым азыр бул заказды. 9 мүнөт опоздание отуруп, бул дагы өчүшкөнсүп отмена кылбай отурат. Ладно деп атам, отмена кылбай турса деп таап барам деп жазырчы. Азыр камерага да алаксыбай деп таап барып алайын, анан көрсөтөм азыр. Орысча айтмакчы, жана смехи грехти болуп атат да. Такситерди көрсөң, бесерлер бияктан адашып кетип аткан, бияктан адашып кетип аткан, центрде карасаңчы, туруп эле резко бияка бурат, туруп эле резко бияка бурат. Эми бул Android'де кичине более-менее болуп атат, но iPhone'да мен эптеп эле жанагынтип эле күн көрүп атам да, кыскасын айткандачы. Бонус менен төлөгөн экен 567 рубль. Түн жарымда неме болбосо керек дейм да. Тайный покупатель болбосо керек, түн жарымда.
пішіріп қойып түн жарымда эми хоть түн жарымда кичине покой берсек эми покупатель тайный жазып коеюн эми ушинтип кеч калып калдым эми извините прошу прощения деп туруп жазып коеюн Яндекске. Блять. У меня ничего дома нет. Дома поедем. У нас там по адресу Поварская, потом... Поварская 18, а потом Поварская не 18. Это очень... Взаимно. Представляешь, мне просто такая боль, как меня придал мой ассистент. Это вообще ужасно. Конечно, да, конечно. А- За деньги, да. Чуть-чуть дальше. Вот первая За машинка и дальше. светофором. Подожди, За деньги, да. а вот район, где ты жила рядом с кофеманией. За светофором? Это Вот, не- вот, пожалуйста. Здесь? Это я и жила. Нет, ты жила где у Асфери галерея. Это, блядь, через 100 метров. Не 100, а 200. Конечно, да, это вот тут. Да. А, Так, дома будешь, напиши мне, что дошла. Телефон. Катя, не уеби телефон, пожалуйста. Положи Точно? всё- Да, Да. положи все это. Подождите. Всё. А второй? Аккуратно, пожалуйста. А второй, подождите, а где второй? Второго нет. Ну, видимо, у тебя в этом кармане. Где ты лежал? А где Подожди, я подержу? держи. Второй. Нет, самый основной. Где? Ты могла его в бидоне ставить. Чего нету? Я звоню в бидон тогда. Тоже. Чего нету? А в тебя в пальто? Проверь пальто. Я всегда в пальто Конечно, оставил. нет. Ну как нет? У меня в пальто всегда. Конечно, да, конечно, блядь, нет, конечно, да. Нет. Ой, что, блядь. А какой телефон по кода и что это? Есть? Нет. Хуйня. А, Сейчас буду писать. вот, Мухина. Fuck you, Майер. нашла на... Даже это. Тоже мой. Тоже Тоже твой. Мгм. Так, давай. Бокал с собой бери. М. Нет, бери с собой. Подожди. Раз. Два. А вот. И 3. Я тебя люблю. Это взаимно. Давай. Мухина. Enjoy night. Бля. Если бы я заранее подготовил телефон. Поехали, пожалуйста. Хорошо. Извините за экспрессию. Не, нормально. Она еще не стала раздеваться, поэтому нормально. Вышел ее муж, и тут нашла из разборки. То, что видел. Ёлкилер. Ая, тишти майлап тишти болуп калып турган. Аюудан ичип алышкан окшойт. Так, завершить 17 минутта. 1137 рубль. Поверните налево, а затем Там, поверните направо. Сенте жакшы эле жанып чыкты, бирок чоң заказдар жок эмнегедир. Короче, реально надоел кылды эми болчу. Завершить домой кылсам, завершить этилбейт да, мойтуп катыпчы. Роза коэффициент жанып чыкты эле ёлки. Ошибка деп эле болбойт. Монтип атпайбы? Үйгө чейин бир заказ ала чыгып кетейин десе хотя бы. Кыскасы туугандар, дальше иштейин десем, поддержкага да жазып көрдүм, башка да кылып көрдүм. Ну, башың жегер домой. Вообще завершить болбой атат, монтип загрузка деп эле турат, завершение депчи. Анан кийин какой-то ошибка деп туруп чыгып калып атат туугандар.
Мынакей, произошла ошибка дейді. Так. Ладно, тоғандар, ертең телефонды өчіріп жатып, ертең неме қылсам өзіме келіп қалар, бүгін да бір кішкене жақсырақ, қызықтырақ видео көрсетейін дедім әле. Но тілекке қарсы ушинтип тормоз болып қалды тоғандар. Ошондой тоғандар. Алдыда жалаң гана жакшы видеолор күтмөкчү, алдыда сонун байгелер күтмөкчү, алдыда кызыктуу видеолор. Ушундай тоғандар. Поддержкаңыздарга чоң рахмат. Эмки жерде көрүшкөнчө тоғандар. Ийгилик барыңыздар.